Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу бизнес сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мен сиздерге бул чыгарылышта атайын сатылып жаткан заправка менен тааныштырам. Толуктап айтканда, күйүүчү май сатуучу жайын сиздерге көрсөтөм. Мен турган жер бул Кадамжай районуна караштуу Көктала айылы. Муну бул трасса Ош Баткен Исфана трассасы. Бул тарабы Оштон келесиздер. Бул тарабы болсо түп-түз барып Кадамжай, андан ары Баткен Исфана тарапка кетет. Бир аз жүрсөңүздөр, таможня бар, таможнядан аркы жагы Өзбекстанга келет. Демек, ушул айылдын эле боюнда сатылып жаткан Ново Коңрат заправкасы менен сиздерди кенен тааныштырам. Биздин чыгарылышты акырына чейин көрүп барыңыздар, биз улантабыз. Менин жанымда ушул заправканын сатуучу ээси турат. Сиздерге кенен маалымат алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ака, айтыңызчы, бул заправканы не максатта сатып жатасыздар? Бул заправканы сатканыбыздын себеби бизге азыркы учурда шартка байланыштуу тезинен акча керек болуп атат, срочный. Акча керек болуп жатат, Ошол максатта сатып атабыз. Демек, акча керек. Мен көрүп тургандай, бул жерде эки колонка бар экен ака. Бирөөсү бул дизельный, солярка куюучу колонка. Бул жерде эки пистолет бар экен. Эки тарабынан тең куйса болот, эки тарабынан тең. Чоң машиналарга ыңгайлуу болуп жасалган да. Чоң машина, фура, камаздарга ыңгайлуу болуп жасалган. Караңыздар, эки колонканын аралыгы дагы кенен болуп жасалыптыр. Бул тарабындагы бул колонкада 92 үлгүсүндөгү бензин сатылат. 292 бул. Бул жерде 292 бар, бирөөсү простой 92, бирөөсү кийинки жаңы чыккан Евро 5 92. Бирөөсү Евро 5 92, бирөөсү простой 92. Ака, компасы кайсы тарапта бунун? Компасы бул тарапта. Компасы мына тарапта, Бул жерде эмне кылышат? Бул жерде негизинен бизге чоң машиналар келип төгүп берет. Бишкектен, Оштон келет. Бишкектен, Оштон келген бензин менен солярканы ушул жерден нол экөөсүнөн куясыздар, шестеринага. Бул жерде ыңгайлуу болгон, эки тараптан да куюп төксө болот ичине. Мына тарапка келген фуралар кенен батат, турбайбы? Бул жер жакшы. Демек биз компанияны көрөлү ака. Бул жагында турбай компасы. Бул жерде 3 шестерина бар экен ака. 3 шестерина бар. Бул жерде бир солярканын шестеринасы бар, 292-нин 292-нин, анан бир солярканын шестеринасы бар. Канча тонна ака бул размери? Булар өзү 25 тоннадан ар бири. Ар бири 25 тоннадан. Жакшы, 25 тоннадан солярка менен бензинди бул жерге батырат. Коопсуз эле ака бул жер? Коопсуз. Бул жактан бардык коопсуздук каралган, стандартка жооп берет. Бул коргоонун артынан суу өтүп турат, суу өтүп турат. Демек, бул жерде суу да өтүп турат, коопсуз, экологиялык талапка да жооп берет, Бул жагы эмне ака, бул жагы? Бул жагы көрүңүздөр. Бул жагында колонканын ичиндеги насосторду, моторчуктерди ушакка орноштурганбыз, 4 пистолеттин насосторунчу. Чтобы ал жактан дарылдап үнү угулбаш үчүн, жим иштеш үчүн койгонбуз да бул жакачы. Бул жакта тынч иштеш үчүн 4 пистолеттин насостору орнотулган деңиз. Коопсуздук үчүн дагы ушул жакка койгонсуздар, Иштеп турат, Иштеп турат демек. Биз улантабыз. Бул жагында офиси бар экен да ака. Бул жакта офис 2 бөлмөдөн турат. 2 бөлмөдөн турган офис, Ичине кирип көрөлүчү бир. Мына кенен офис бар экен бул жерде. Офисте бүт заманбап технологиялар камтылган, компьютер жана видео наблюдение бар ака. Жаңы системалар орнотулганбы компьютерге? Бул жерге жаңы технология алсуу программа коюлган, кассовый чек менен иштейт, бар жогу заманбап иштеп турат. Бар жогу заманбап. Бул комнатасы жашаганга ыңгайлуу бөлмө экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер алсаңыздар бул жерде үй бүлө менен дагы жашап, кенен ишти кылып, сооданы кыла бересиздер.
Караңыздар, кенен 2 бөлмөлүү комнатасы бар экен. Бул тарабында дагы комнатасы бар бака? Бул жакта албетте жашаганга семейный жашаса болот. Ошого ыңгайлашып жасалган кухонный десек болот. Кухонный комната. 4 мезгил кышы жазы бою ушул жакта жашаса болот. Кирип көрөлүчү. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жагы жылуу экен, бул жагы жылуу. Мешке от жагабыз. Меш орнотулган, телевизор орнотулган, комнатанын ичи негизинен жакшы эле экен. Жакшы, кенен. Бул тарабында меш орнотулган, бул мешке отту жакса, мынол ички экинчи бөлмөсү дагы жылуу болот экен, туурабы? Ооба. Караңыздар. Кенен үйдөгүдөй жашаса болот, иштесе болот. болот. Бул шартты аябай жакшы кылыптыр экен. Эми биздин көрүүчүлөрдү кызыктырганы аке бул жерде. Баасы канча болду экен деп кызыгып аткан болсоңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сурап берейин, баасын канча деп атасыз ака? Келиштирип айтыңызчы бир. Баасыны биз $280,000 деп атабыз азыркы учурда. Баасы $280,000. Кызыгып алам деген, чындап алам деген көрүүчүлөрүңүз болсо, келсе сүйлөшсөк болот, макулдашсак болот, уступка деген болот бизде. Демек $280,000 кеми бар, Ооба. $280,000 кеми бар. Алмашуу жолдор бар бака? Алмашуу жолдору Батирге шаардан квартира болсо, же жер үй болсо, участок болсо? жок, андай жактары жок. Бизге ошол срочно акча керек болгондуктан наличий акча менен гана бүтүрө алабыз да мынучу. Демек срочно сиздерге нак акча керек, Нак акча болсо, урматтуу көрүүчүлөр, экрандагы телефон менен байланышасыздар. $280,000 бир аз жакшы эле түшүп берет экен. Ооба, сүйлөшөбүз. Бул жердин жер аянты канча сотук чыгып калды жер аянты? Жер аянты 15 сотуктан турат. Жер аянты 15 сотук. Жолдун боюнда, урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар, бул жерде башка заправка жок экен. Көктал айылынын центринде жайгашкан ушул Коңурат заправкасы. Доход кандай, жакшы эле болобу экен бул жерде клиент? Доход жакшы болот, клиент жакшы болот. Негизинен бул жер иштеп турганда, бул жерде айылдын центри болгондуктан, мына бул жер биз турган жер айылдын центри болот. Ушул округда башка заправка жок бул жердечи. Ошондуктан бул жерде ар дайым соода болуп турат. Демек бул айылда ушул округда башка заправка жок. Соода жакшы болот. Соода жакшы болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, чамдаңыздар, шашылыш сатылат. Демек сиздер чалып байланышсаңыздар, бул заправка Кудай буйрса сиздерге насип кылсын. Мен жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушул чыгарылышты дайыма улантып көрүп кетиңиздер. Биз сиздер менен коштошобуз.